Ош шаарындагы номер 46 орто мектеп 6 класс кыргыз тил сабагы. Даярдаган Садирова Замира Асановна. Саламатсыңарбы урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен кыргыз тил сабагын өтөбүз. Анда эмесе сабакка даяр болдукпу? Азаматсыңар. Бүгүн кыргыз тил сабакка маанайыңар кандай? Жакшы. Анда экранга карап кун коюп карайбыз. Балдар, силер менен бүгүнкү сабак менен таанышып алабыз. Темабыз соодагер. Грамматика, сүйлөмдүн ээси. Сабактын максаттары, күтүлүүчү натыйжалары. Тилдик. Эки көпөс темасындагы жаңы лексиканы өздөштүрөт, мурунку лексиканы активдештирет. Ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөрдүн айырмасын үйрөнүшөт. Кептик катнаштык. Эки көпөс темасында сүйлөшөт, жаңы тексттин мазмуну боюнча өз пикирлерин айта алышат. Сабактын жабдылышы. Эки көпөс жөнүндөгү темадагы жаңы сөздүк боюнча визуалдык материалдар менен пайдаланышат. Демек, жогорудагы максаттарга жетүү үчүн балдар бардык аракетибизди жөнгө салышыбыз керек. Жогорудагы максаттарга жетти дейбиз окуучуларды эгерде сүйлөмдүн ээсин билсе, тексттин мазмунун түшүнсө жана аткара алса, сүйлөмдүн ээсин сүйлөмдөрдөн талдай алса, тамсилди толук түшүнсө, тамсилди талдоо учурунда сүйлөм түзө алса. Эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сүйлөмдүн ээсин сүйлөмдөгү негизги ойду билдирет. Сүйлөмдө ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Энин ар түрдүү белгиси баяндооч аркылуу билдирилет. Сүйлөмдүн ээсин астын бир сызык менен сызылат. Урматтуу менин окуучуларым, силер азыр окуу китебиңердеги 3-көнүгүнү ачасыңар, мен силерге тыным менен окуп беремин. Көпөстөрдү кандай адамдар деп ойлойсуңар? Кедей көпөс эмне үчүн бай көпөскө товарын калтырып кетти? Бай көпөс товарды эмне кылыптыр? Кедей көпөс эми эмне кылат деп ойлойсуңар? Бул суроолорго жоопту кайдан алабыз? Азаматсыңар. Тексттен. Анда текстке көңүлүңөрдү бурсаңар. Эки көпөс. Бир кедей көпөс алыска кетип жатып сатып жаткан темир товарларын бай көпөскө калтырып кетет. Бай көпөс анын темир товарларын сатып коймок болот. Кедей көпөс сапардан кайтып келет. Бай көпөстөн товарларын сурайт. Бай көпөс болсо анын товарларын сатып жиберген. Жок, шылтоо таап мындай дейт. Кырсык болуп сенин товарларың жок болду. А эмне болду? Мен сенин товарларыңды эгин сактаган кампага сактап койгом. Ал жерден чычкандар аябай көп толуп кетиптир. Алар темирдин баарын жеп бүтүптүр. Өз көзүм менен көрдүм. Ишенбесең, барып кара. Кедей көпөс байдын баласын эмне үчүн көтөрүп кетти калды? Бай көпөс эми эмне кылат? Кедей көпөс талашып тартышкан жок. Ал барып караганда эмне? Ишенем, чычкандар дайым темир кемиришет. Мен билем, кош деп басып кетет. Ошентип кедей көпөс жолго түшөт. Көчөдө бай көпөстүн баласы ойноп жүргөнүн көрөт. Кедей көпөс баласын эркелетип, колунан жетелеп, үйүнө көтөрүп кетет. Эртеси бай көпөс кедей көпөскө жолугуп баласын жоктугун айтат. Кырсык болуп мени балам жоголду. Сен көргөн жоксуңбу? Уккан жоксуңбу? Анда кедей көпөс айтат. Ананчы, көрбөй. Эмне көрдүм? Кече сен үйүңдөн чыгып баратып өз көзүм менен көрдүм. Карчыга куш учуп келип балаңды ойноп жаткан жерден көтөрүп кетти. Кедей көпөс бай көпөстүн баласын алып кеткени туурабы? Эмне үчүн? Эки көпөс мындан ары бири-бирине кандай мамиле кылышат? Бай көпөс ачуусу келип, куш баланы алып кете алмак беле?
ушул айткан уят го дейт. Чычкандар 100 пут темирди жеген жок. Мен темириңди сатып жибергенмин. 2 эсе төлөп берем. Андай болсо куш да балаңды көтөрүп кеткен жок. Мен алып кеткем. Балаңды берем дейт кедей көпөз. Анда эмесе балдар, ар бир тыңдагы суроолорго жооп берсиңер. Азаматсыңар. Балдар, мен силерди ушул жоопторду күткөнмүн. Анда эмесе окуучулар, силерди баалап кетейин. Сабакка баарыңар жакшы катыштыңар. Бирок да көбүрөөк окусаңар, мындан да жакшы болмок. Азаматсыңар балдарым. Үйгө ташмалсаңар. 4-көнүгү тамсилдеги кайсы эпизодду көрсөтүлгөн? Ал эми бул 2 көпөз тамсилдин автору ким? Сабак түшүнүктүү болсо анда жакшы. Келерки сабакка чейин саламатта болуңуздар.